адамдар сүйлөй баштайт экен. Ал өңкүрдө кирген адамдар 3 болчу, 4-сү ит эле. Өздөрүнүн ойлору боюнча кече өңкүргө кирип уктап, бүгүн ойгондук деген ойдо эле да. Тарыхты сакташтын жолу адамдар имарат курушты ойлойт экен да. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكذلك ошондой билгиздик аларды билиш үчүн албетте Алланын вадасы чын жана кыямат күнү анда шек жок. Талашып жатканында өздөрүнүн иши туурасында. Фақалу буну алейхим буньянан айтышты, кургула аларга имарат. Ва раббухум а'ламу бихим. Роббизи жакшы билет алардын абалын. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. Алеми шаарга ээлик кылгандар айтышты, албетте сөзсүз курабыз аларга мечит. Каф элдери, Асхабул Каф элдери 309 жыл уктап калышты. 309 жыл уктагандан кийин Аллах Таала аларды уйкудан ойготту, өзүнүн кудурети менен сактап койгон болчу. 309 жылдын ичинде денеси өзгөрүп кеткен эмес эле. Ошол өздөрүнүн ойлору боюнча кече өңкүргө кирип уктап, бүгүн ойгондук деген ойдо эле да. Анан ортосунда кеңешип эмне кылды? Бирөөсүнү баягы дирхамдарыны берип, ошол доордун акчасын деп коелу. Дирхам күмүштөн эле ошону берип базарга жөнөттү. Барып тамак сатып кел деп. Абайлагын, байкап албасын, кече бизди издеп жүргөн падышанын аскерлери бар деп айтты. Барып базардан тамактарды карап сатып алганда, акчасын берсе, дирхамды берсе, ал дирхамды алган адам карайт дагы, сен муну кайдан алдың? Мындай акча колдонбойт биздин доордо дейт. Ал доорлордо мындай эле. Ар бир шаарда же ар бир баягы падышанын өлкөсүндө өзгөчө белгиленген сүрөтү менен дирхамдар жасалат эле. Эми бул падыша 309 жылдан кийинки келген падышанын доорунда андан 300 жыл мурдагы падышанын сүрөтү менен ошонун белгиси менен турган дирхамды көрүп дагы сен кем байлык таап алыпсың деди да. Бул доордук эмес да. Сен кем байлык таап алган турбайсыңбы? Каяктан таптың? Айт бизге деди. Биз да карышыбыз керек. Байлыктан биз да бөлүшүшүбүз керек. Баягы адам айтты, мен байлык тапкан жокмун дейт. Бул өзүмдүкү, мен кече өзүмдүн керектүү нерселеримди сатып, акча камдап койдум эле дейт. Десе макул болбой падыша калып барат да. Уламалар айтат, ошол падышаны мусулман падыша эле деп кээ-биркилеричи. Кээ-биркилер айтат, жок, инсаптуу падыша эле дейт. Толук мусулман болбосо дагы бул баягы исламга, динге болгон көз карашы инсаптуу падыша эле дейт да. Ыймандуу деген кандай десе, ыймандуу деген толук Аллага ишенип, Алланын ишен деген баягы ыймандын талаптарына эмне нерселер келсе ошолорго ишенип жана Алланын өкүмүн аткарууну бул ыймандуу деп айтылат да. Ал эми эмени инсаптуу деген, ал инсаптуу дегени адамгерчиликтүү деген маани менен түшүнсөк болот да. Ошондой адам эле дейт. Анан баягы падыша сурады, сен муну кайдан алдың десе, биз кече үйдөн чыгып бара жатканда анча-мынча нерселерди сатып, кичине керек болуп калат алып кеткенбиз дейт. Сен качан кеткенсиң? Кече кеткенмин. Эмнеге кеткенсиңер? Ана падыша бизди кууп, анан өлтүрөм дегенде, бизди күнгө сыйындырам дегенде биз качканбыз го дейт. Кайсы падыша? Баланчы падыша. Ал падыша мындан 309 жыл мурда болгон окуя го. Силерди жоголуп кетти деп тарыхта калып кеткенсиңер. Силер ойгонсуңар, барсыңарбы? Биз 309 жыл эмес, биз кече жатканбыз, бүгүн турганбыз дейт. Анан ошол жерде шаарга, элдин бардыгына окуя таркайт. Баягы 300 жыл мурда жоголгондор табылды депчи. Элдин бардыгы анан не кылат? Чогулуп баштайт. Эми бул чоң жаңылык болуп кетпеди? 300 жыл мурда жоголгон адамдар азыр табылды депчи. Анан ошондо эмне болду десе, себеби ошол доордо адамдар Аллах Таала кайра тирилткенде адамдын жаны эле тирилеби же денеси дагы тирилеби, кыямат болобу же болбойбу деп талаша берчү экен да. Себеби адамдын акылына көп сыя турган нерсе эмес да. Топурак болуп чирип кеткениңден кийин, жок болуп кеткениңден кийин анан кайра жаралтат.
Кантип сени топурактан кайра жаратабы? Сенин топураңды бирөө дубал кылып, үй кылып коюп ташта, бирөө кирпич кылып таштаса, анан не болот? Эми түрдүү дооролор өтпөдүбү? Деп кээ бир кез Аллах Таала кудуреттүү тирилтет десе, кээ биркилер ага ишенбейт экен. Ошол доордо жанагы падыша Аллага кайрылып суранган экен: "Ey Алла, ушул маселени чечип берчи, коомум талашпасынчы" деп Алладан суранган экен да. Ошондо Аллах Таала буларды чыгарып койгондо, анан баардык ишеништи. Алланын кайрадан тирилтет деген убадасы чын. 309 жыл Алла сактап койду. Эч нерсесин өзгөтпөй, кайра ойготуп койду. Кече жатып бүгүн тургандай ойгонуп турбулар. Демек Аллах Таала кыяматта баардыгын кайра тирилтет экен деп, элдин бардыгы Алланын убадасына бекем ишенип башташты. Ошону айтып атат, биз аларды кандай уктатып, кандай сактап койгондой, кайра адамдарга аларды билдирдик. Билсин адамдар Алланын убадасы хак экенин, чын экенин. Жана дагы билсин, кыямат күнү туурасында шек болбош керек эч кандай. Кыямат күнү сөзсүз болот. Кээ бир адамдар айтат, аны ким көрүп келип тур, анан кандай болуп тур? Жок. Ар бир адамга сөзсүз кыямат келет. Ооба, кыямат качан болот, кантип келет? Ал туурасында көп деле кыйнала турган маселе эмес. Сөзсүз болот, ишенели. Бирок ар бир инсандын жаны чыкканда өзүнүн кыяматы турду. Жаныңыз чыкты, эсеп китебиңиз башталды. Ошол үчүн ар бир адамдын кыяматы жан чыккан кезден башталат да. Ошондуктан өлгөнгө баарыбыз билебиз го, ишенебиз го. Демек кыяматта Аллах Таала ар бир адамдын жасаган амалдары туурасында сурайт. Жанагы падышанын бир сыфатын айтып кеттик. Инсаптуу падыша эле депчи. Инсап адамгерчиликтүү деген эмне деген? Инсаптуулук жана адамгерчиликтүүлүк деген нерсе сизге кандай мамиле жасашын кааласаңыз, сиз ошондой мамиле жасаштын атыны инсаптуулук, адамгерчиликтүүлүк деп айтат. Мисалы, сиз доктурсуз. Сизге бирөө ооруп келип калды. Ошол адамдын ордунда сиз болгонуңузда, оорукчан сиз болгонуңузда сизге кандай мамиле жасашын күтөт элеңиз? Жумшак сүйлөсө, ооруган жеринди жакшы текшерип, азыраак акча алып, же болбосо ошол мамлекеттин берип жаткан айлыгына инсап кылып менен албай эле, анан жазганда бир мындай окуялар турган кылып жакшы жазып, анан жакшы бир арзан аптекага жөнөтүп, мынтип ичесиң, мындай кыласың, анан мынтип айыгасың деп жакшы түшүндүрүп коюшту каалайбызбы? Эми сиз доктор болуп турсаңыз, алдыңызга келген адамга ошону түшүндүрүңүз. Мына ушунун аты инсаптуулук дейт. Үйлөндүңүз, келинчегиңиз бар. Эми кандай кыласыз? Сиздин кызыңызга күйөө балаңыз кандай мамиле кылышты кааласаңыз, сиз бирөөдүн кызга ошондой мамиле кылыңыз. Урбаңыз, сөкпөңүз, урушпаңыз, капа кылбаңыз. Анча-мынчанын эркелиги болот, капризи болот, сабыр кыласыз, чыдап коесуз. Ошол үчүн эмне кыласыз? Жаннатка барасыз. Жаман баягы эрке, каприздүү адамдарга жакшы мамиле кылсаң, анан сен жакшы болосуң да. Анан эркелегендин эркелигин көтөрө албасаң, капризине чыдай албасаң, анча-мынча тамашасын көтөрө албасаң, сенин эмнең жакшы? Ошондой эле мисалы, түшүнүп алдыкпы? Биз кандай мамилени күтсөк адамдардан, ошондой мамиле жасаштын аты инсап болот да. Бай болуп калдыңыз, бир кедей келип сизден акча сурап калды, муктаждыгым бар эле, кичине берип коюңуз. Сизден сурап жатат. Эми кедейдин ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз да. Ошонун ордунда болгондо байдан эмнени күтөт элеңиз? Катуу сөздү күтөсүзбү, же сиздин муктаждыгыңыздан ашып кала турган жардамды күтөсүзбү? Ошонун аты инсаптуу экен, инсап экен да. Адамгерчилик деген ушул экен да. Бир кызматка отуруп калдыңыз. Кол астыңыздагы сизден кандай сөз күтөт? Жумшак мамиле күтөт. Же болбосо эл сизден кандай мамиле күтөт? Ошону аткарыштын аты инсап болот да. Биз карапайым эл кандай мамиле кылышыбыз керек? Карапайым элден башкалар кандай мамиле күтсө, ошондой мамиле кылышыбыз керек да. Демек, сиз өзүңүздү муктаждын же алсыздын, баягы наркы адамдын ордуна коюп көрсөңүз, ал адам кандай мамиле күтүп турса, сиз кандай мамиле күтө турган болсоңуз, ошондой мамиле жасаштын аты инсап болот. Сотко бардың, арыздандың,
Сотун карап атат. Ошонун ордунда сиз болгонуңузда кандай күтөт элеңиз, эмне кылышты күтөт элеңиз? Сиз ошондой мамиле жасаңыз да. Мына ошонун атын инсап деп айтат да. Адамдан адамгерчилик кетип калганда, адамгерчилик сыфаты чыгып кеткенде жаныбарлык сыфат кирет экен да. Жаныбарлык сыфат эмне десе, эптеп башкаларды алдап болсо дагы эмне кылыш керек? Коркутуппу, алдаппы, кайсы бир жол менен алардын алдындагы нерсени алып алыш экен да. Билесиздер го, жаныбарлардын баардыгын карасак, тамак таштаган мезгилде урушат да. Бир мышык экинчи мышык менен чогуу уктап жатыптыр да. Өтүп баратып бир адам айтат экен да, карачы кандай жакшы ынтымактуу экен десе, экинчиси айткан экен, булардын талаша турган нерсеси жок азырынча. Эгер талаша турган нерсе пайда болгондо ошондо ынтымагын көрөбүз дейт. Койчу карачы буна кучакташып уктап атканын дегенде, кички эт ыргыткандай экөө ызылдашып кетет да. Көрдүңбү дейт. Ошол үчүн дос болгондо дагы ошондой дос болуш керек да. Сиз кандай досту күтөсүз, башкага ошондой дос болуп бериңиз. Доссузбу? Жакшылыгында да бирге болуңуз, оорчулугунда да бирге болуңуз. Анан жакшылыгында дос деп жанында болуп, анан кийин кыйынчылык келгенде карааныңызды көрсөтпөй жок болуп кетип, анан кайра кыйынчылыгы бүткөндөн кийин мен сапарда болуп калдым, укпай калдым деп анан кайта коёндун сүрөтүн тартып келбеш керек да. Доссузбу? Чыныгы дос болуңуз. Ошол үчүн ошол падышада инсаптуулук бар эле да. Ошол үчүн караңыздар, Европа өлкөлөрүнүн кээ биркилеринде инсаптуулук бар да. Бир адам экинчи адамга мамиле жасаганда, мага кандай мамиле жасашын күтсөм, ошондой мамиле жасайт эле аларчы. Ошол үчүн аларда эмне кылат? Тартип бар, инсаптуулук бар да. Адамгерчилик сыфат чыгып кеткенден кийин жаныбарлык сыфат кирет. Жаныбарлык сыфат киргенде башканын тамак ашыны, башканын алдындагы нерсени кайсы бир жол менен өзүнүкү кылып алса, алдаппы, уурдаппы, коркутуппу. Күчтүүлөр коркутуп баштайт, хитырлар алдап баштайт. Мына ошентип жашоо бузулуп баштайт да. Анан эмне кылды? Ошолорду жанагын таап баргандан кийин кайра жанагы Асхабул Кафтын турган жерин көрөлү, калгандарын көрөлү, баары чогулуп барганда элди айтты, силер туруптурлар. Мен азыр ичкерикилерге кирип кабар айтайын. Азыр силердин келгениңерди билсе, булар бизди билип алды деп коркуп дагы бир нерсе болот деп ал кирип кабар айтат. Ушундай болду. Ал падыша кайтыш болуп кетти, ушундай болуптур дегенде, алар Аллахка жалбарып ыйлаганда ошол жерден кайтыш болуп кетет. Асхабул Каф ошол жерде кайтыш болуп кетет. Анан ошондон кийин эмне кылат? Түрдүү окуялар бар. Үңкүрдүн оозу жабылып калган, андай болгон, аттары мындай эле, биз аны билбейбиз. Айтат, ошондо калгандар талашып баштады. Кээ биркелер айтып атат, мунун үстүнө дейт, бир имарат куруп коелу, белгиси калсын дейм, тарыхта ушундай чоң окуя болсо деди. Ал эми кээ биркелер айтат, ошол жер шаардын баягы улуулары, аксакалдар айтат, үстүнө мечит куруп коелу, булар мусулман болгондо дейт экен. Тарыхты сакташтын жолу адамдар имарат курушты ойлойт экен да. Адам бул жакшы эле нерсе. Бир тарых сакталыш үчүн ошол жерге бир имарат тургузуп койсок, ошол имаратта анын тарыхын жазып койсок депчи. Бизде деле болот го. Анан кээ биркилер эстелигин тургузуп алат. Ал анча жакшы эмес эстелигин тургузганы, бирок анан эмне кылды? Бирок андан дагы жакшысы эмне десе, ошол адамдардын жасаганын жасоо экен да. Ошол адамдар эмне иш кылды, тарых жаратты го. Ошол адамдардын жашоосун кайталаңыз. Мына ушул негизги нерсе экен да. Негизги нерсе ошол адамдардын жашоосундагы ийгиликтерине карай жол тартуу экен да. Ошондо Аллах Таала айтты, алардын аттары ким, алардын саны канча деди, Роббухум а'ламу бихим. Алардын абалы кандай болду, эмне болду, Аллах билет болду. Анан эмне кылат десе, саякулуна саласатун раби'ухум калбухум. Адамдар сүйлөй баштайт экен. Ал өңкүрдө кирген адамдар 3 болчу, 4-үнчүсү ит эле. Кээ биркелер айтат экен 5 болду, 6-ынчысы ит эле деп. Гайып билбеген нерсени чемелеп. Айтышаттар 7 болчу, 8-инчisi ити болчу деп. Не дейбиз? Кул, Аллах айтат, айткының, Робби а'ламу, менин Роббим жакшы билет би иддатихим. Алардын саны канча экенин. Алардын саны мынча дегенге көп кызыкпайлы. Аты ким экендигинге көп кызыкпайлы. Аллах бизге алар эмне иш жасады, ошону айтып берди го. Ошончолук азгырылган доордо падышанын сарайындагы улуу инсандардын балдары байлыктан, бийликтен көрө
Бизге дин керек деп, ыйман керек деп качты. Себеби ал падыша сарайындагылардын баарыны күнгө сыйындырып, адаштырып жаткан болчу да. Аллахка тоң моюндук кылып, Аллага баш ийбей, биз Аллага күнөөкөр болгондон көрө качып кетели деп эмне кылган? Ыйман сакташ үчүн кеткен эле да. Демек, ыйман сакташ бул байлыктан, бул бийликтен жогору дегенди түшүндүрөт да. Эмне кылды? Алардын саны канча экенини Аллах билет. Ма я'ламухум илля қалил. Алардын канча экенин аз гана жандар билет. Аллах кайсы бир пайгамбарга билдирсе, периштелерге билдирсе, ошолор билет. Фала тумари фихим илля мираан захира. Алар туурасында талашпагын, үстүртөдөн тактабай. Эми алар туурасында бирөөлөр менен талашып, булар мындай болгон, тигиндей болуп такташтын кажети жок, талашыштын кажети жок. Вала тастафти фихим минхум ахада. Алар туурасында бирөөдөн дагы маселе сураштын кереги жок. Аттары ким болгон эле, итинин аты эмне эле, аларды 5 дейт, 7 дейт, анын кереги жок. Алар эмне иш кылды, алар кандай болду деген ушунусу гана бизге керек. Демек, кээ бир нерсени Аллах Кур'анда баяндады, кээ бир нерсени Кур'анда Аллах баяндаган жок, пайгамбарым да баяндаган жок. Аны изилдеп издештин кажети жок. Баяндап бизге айтып бергендерди аткарсак жетиштүү болот. Аллах субханаху ва таала баарыбызга дүйнөдөн оолак ыйманга бекем кылган болсун.